сабак. Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Силер менен кайрадан экран аркылуу көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Математика сабагына керектүү окуу куралдарыңарды даярдаган болсоңор, ыңгайлуу отуруп сабакка жакшылап көңүл бөлгүлө. Бүгүн сабакта баа жана нарктын ортосундагы өз ара байланыштарды талдап жыйынтык чыгарасыңар. Баа жана наркты табуунун формуласын, тиешелүү чембирдиктерин колдоносуңар. Балдар, келгиле, сабакты баштаардан мурда бир аз ой жүгүртүп алалы. Берилген суроолорго көңүл бургула. 10 метр жибек 800 сом. Ушул эле жибектин 5 метри канча сом болот? Ойлонобуз. Туура жооп В варианты. Анткени 1 метр жибектин баасы 80 сом, 80-ди 5-ке көбөйтсөк 400. Демек 5 метр жибектин наркы 400 сом болот. Кийинки суроого көңүл бургула. 5 ак баракты 2 сом 50 тыйынга сатып алса, 6 сомго канча ак барак сатып алса болот? Жакшылап ойлонобуз. Туура жооп В варианты. Анткени 2 сом 50 тыйынды 5-ке бөлсөк 50 тыйын, 6 сомду 50 тыйынга бөлсөк 12. Демек 6 сомго 12 барак сатып алса болот экен. Кийинки суроо. 1 килограмм сабиз 21 сом болсо, 63 сомго канча килограмм сабиз сатып алса болот? Кана ойлонобуз. Туура жооп Г варианты. Анткени 63-тү 21-ге бөлсөк 3. Демек 1 килограмм сабиз 21 сом болсо, 63 сомго 3 килограмм сабиз сатып алса болот. Кийинки суроо. Баа жана наркка карата берилген маселеде канча чоңдук катышат? Ойлонобуз. Туура жооп В варианты. Баа жана наркка карата берилген маселеде 3 чоңдук катышат. Алар нарк, баа жана саны. Балдар, биз баа жана нарк боюнча маселеде 3 чоңдук катышат деп айттык. Келгиле бир сыйра кайталап кетели. Баа бир буюм канча тураарын көрсөтөт. Саны бир эле буюмдан канчаны сатып алганыбызды мүнөздөйт. Нарк бардык сатып алууга канча төлөнгөн акчаны көрсөтөт. Мисалы, бир топтун баасы канча? Бир топтун баасы 50 сом. Топтордун саны канча? Топтордун саны 3. Башкача айтканда 3 даана топ бар. 50 сомдон 3 топтун наркы 150 сом болот. Буюмдун баасын табыш үчүн наркты буюмдун санына бөлөбүз. Буюмдун санын табыш үчүн наркты буюмдун баасына бөлөбүз. Наркты табыш үчүн буюмдун баасын буюмдун санына көбөйтөбүз. Биз баа жана нарк боюнча маселе чыгаруудагы чоңдуктардын ортосундагы өз ара байланышты кайталап алдык. Силер ушул эрежелерди эсиңерге сактагыла, анткени маселе иштөөдө колдонобуз. Эми балдар, биз баа жана наркка карата маселелерди иштейли. Маселенин берилиши менен таанышалы. Апам метри 300 сомдон болгон бир нече метр кездеме сатып алып, ага 4500 сом төлөдү. Апам канча метр кездеме алган? Маселе эмне жөнүндө экен? Ооба, маселе кездеме жөнүндө болду. Кездеменин баасы канча экен? Кездеменин 1 метри 300 сом турат экен. Баасы 300 сом дейбиз. Ага апам канча акча төлөдү?
Апам ага 4500 сом төлөдү дейт. Бул бардык төлөнгөн акча. Башкача айтканда наркы. Наркы 4500 сом. Булар белгилүү. Эмне белгисиз экен? Апам канча метр кездеме алган дейт. Демек, кездеменин канча метр алынганы белгисиз экен. Саны белгисиз дейбиз. Биз кыскача шартты түзүп алдык, эми чыгарабыз. Биз жогоруда кайталаган формулаларды эстейбиз. Санды кантип табабыз? Санды табыш үчүн наркты баасына бөлөбүз. Демек, канча метр кездеме алынганын табыш үчүн бардык акчаны баасына бөлүшүбүз керек. 4500'ді 300'ге бөлөбүз. 4500 менен 300'дүн тийиндиси 15. Жообун жазабыз. Жообу апам 15 метр кездеме алган. Балдар, бул маселеде биз буюмдун санын табууга карата, башкача айтканда кездеменин метринин санын табууга карата иштедик. Кийинки маселеге көңүл буралы. Окуучулар циркке барууга 2700 сомго 30 билет сатып алышты. Бир билеттин баасы канча? Маселе эмне жөнүндө экен? Маселе окуучулардын циркке барууга алган билети жөнүндө болду. 30 окуучу үчүн канча акча төлөшүптүр? Окуучулар 30 билет үчүн 2700 сом төлөшүптүр. Бул бардык төлөнгөн акча. Башкача айтканда наркы. Демек, наркы белгилүү экен. Канча билет алышыптыр? 30 билет алышыптыр. Бул эмне? Бул билеттин саны. Бул дагы белгилүү. А эмне белгисиз? Бир билеттин баасы канча экени белгисиз. Анда кыскача шартты жазалы. Наркы 2700 сом, саны 30 сом, баасы белгисиз. Эми формуланы эстейбиз. Билеттин баасын табыш үчүн наркты билеттин санына бөлөбүз. Формулага коюп чыгарабыз. Баасы барабар 2700 бөлүнгөн 30. 2700 менен 30'дун тийиндиси 90. Жообу бир билеттин баасы 90 сом. Балдар, биз бул маселеде буюмдун баасын табууга карата иштедик. Биз билеттердин санын табуу үчүн наркты билеттин санына бөлдүк. Кийинки маселеге көңүл бурабыз. Айдана 320 сомдон 2 килограмм конфет сатып алды. Ал конфетке канча акча төлөндү? Маселе эмне жөнүндө болду? Маселе Айдананын сатып алган конфети жөнүндө болду. Айдана сатып алган конфеттин килограммы канча турат экен? Конфеттин 1 килограммы 320 сом турат экен. Башкача айтканда баасы 320 сом экен. Бул белгилүү. Канча килограмм сатып алды? Айдана 2 килограмм конфет сатып алды. Бул саны. Бул дагы белгилүү. Эмне белгисиз? Ал конфетке канча акча төлөгөнү белгисиз. Башкача айтканда наркы белгисиз экен. Биз маселедеги белгилүү белгисизди аныктадык. Эми кыскача шартты түзөлү. Баасы 320, саны 2 килограмм, наркы белгисиз. Эми наркты кантип табабыз? Ооба, формуланы эстейбиз. Нарк баа менен буюмдун санынын көбөйтүндүсүнө барабар. Эми формулага коюп эсептейбиз. 320 көбөйтүү 2. 320 менен 2'нин көбөйтүндүсү 640. Жообун жазабыз. Жообу ал конфетке 640 сом төлөдү. Балдар, бул маселеде биз наркты табууга карата иштедик.
наркты буюмдун санын баасына көбөйтүп таптык. Балдар, биз буга чейин бир эле нерсенин баасын, санын, наркын табууга карата маселе чыгардык. Эми бир нече нерселер наркын табууга карата да маселе иштеп көрөлү. Анда маселенин берилишине көңүл буралы. Жашылча дүкөнүндө 5 тонна 300 килограмм картошка, 1 тонна 400 килограмм помидор, андан 2 эсе аз пияз сатылды. Картошка 15 сом, помидор 20 сом, пияз 12 сом турат. Бардык жашылчалар канча сомго сатылган? Маселе эмнелер жөнүндө болду? Ооба, маселе жашылчалар, картошка, помидор, сабиз 3 жашылча жөнүндө болду. Картошка канча экен? Картошкодон 5 тонна 300 килограмм экен. Помидордон канча экен? Помидордон 1 тонна 400 килограмм. Пияздан канча экен? Пияз помидордон 2 эсе аз дейт. Демек, 1400-дү 2-ге бөлөбүз. Булар эмнелер? Булар жашылчалардын салмагынын саны. Демек, картошкөнү С1, помидордукун С2, пияздыкын С3 деп белгилейбиз. Эми жашылчалардын бааларын карайлы. Картошкөнүн килограммы 15 сом, помидордуку 20 сом, пияздыкы 12 сом экен. Булар эмнелер болот? Ооба, булар баасы. Картошкөнүн баасын Б1 барабар 15 сом, помидордукун Б2 барабар 20 сом, пияздыкын Б3 барабар 12 сом деп белгилейбиз. Нарктары бизге белгисиз. Андан сырткары биз бардык жашылчалар канча сомго сатылганын табышыбыз керек. Биз наркты табуунун формуласын эске салабыз. Биринчи, картошкөнүн наркын табалы. 5300 менен 15ти көбөйтөбүз. Көбөйтүндү 79500 болот. 79500 сом бул картошкөнүн наркы болду. Эми помидордун наркын табабыз. 1400 менен 20-ны көбөйтөбүз. 1400 менен 20-нын көбөйтүндүсү 28000. 28000 сом помидордун наркы. Үчүнчү, пияздын наркын табышыбыз керек. Пияз помидордон 2 эсе аз деген, 1400 менен 2-нин тийиндисин 12ге көбөйтөбүз. 1400 менен 2-нин тийиндиси 700, 700 менен 12-нин көбөйтүндүсү 8400. 8400 сом бул пияздын наркы. Биз 3 жашылчанын наркын таптык. Эми үчөөнү суммалайбыз. 79500 кошу 28000 кошу 8400. Сумма 115900гө барабар болду. Бул жалпы нарк. Жообун жазабыз. Жообу бардык жашылчалар 115900 сомго сатылды. Көрдүңөрбү балдар? Биз бул маселеде ар бир жашылчанын наркын жана жалпы наркты таптык. Силер дүкөнгө же базарга барып, көп эле соода кылып жүрөсүңөр. Силер да бир нече нерселерди сатып алууда ушинтип жалпы наркты эсептесеңер болот. Балдар, бизге маселе берилди. Оюнчук машина 32 сом 50 тыйын. Куурчак 100 сом турат. 2 оюнчук машина 3 куурчак алыш үчүн канча акча керек? Балдар, маселе эмне жөнүндө экен? Ооба, маселе оюнчук машина жана куурчактар жөнүндө болду. Биз менен кошо маселени Айганыш менен Саадат да чыгарат. Келгиле, жоопторун карап көрөлү. Айганыш 365 сом, Саадат 364 сом керек дейт. Кимиси туура чыгарды? Текшерели. Биз наркты табуунун формуласын эстейли.
машина 32 сом 50 тыйындан 2, куурчак 100 сомдон 3. Бардыгы канча акча керек белгисиз дейбиз. Бул жерде машинанын акчасы аралаш чембирдик менен берилиптир. Майдалап алышыбыз керек. 1 сомдо 100 тыйын бар экенин билебиз. 32 сом 50 тыйын барабар 3250 тыйынга. 3250 тыйынды 2ге көбөйтөбүз. 6500 тыйын болот. Азыр эле ирилетсек болот. 6500 тыйын 65 сом болот. 100ді 2ге көбөйтсөк 200 сом. Үчүнчү 65 сом менен 200 сомду кошобуз. Сумма 265 сом болот. Жообу оюнчуктарды алууга 265 сом керек. Демек, айганыш маселени туура чыгарыптыр. Саадат эмнеден ката кетирди деп ойлойсуңар? Саадаттын эмнеден ката кетиргенин үйдөгүлөргө айтып бергиле. Силер да саадаттай ката кетирбеш үчүн чембирдиктердин өз ара байланышын, майдалоо, ирилетүүнү жакшы билишиңер керек. Балдар, сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүн сабакта баа жана нарыкты табууга карата маселелерди чыгардык. Баа жана нарыктын ортосундагы өз ара байланыштарды талдап, жыйынтык чыгардык. Баа жана нарыкты табуунун формуласын, тиешелүү чембирдиктерди майдалоо, ирилетүүнү колдондуңар. Балдар, бизге бөлүнгөн убакыт да билинбей аягына келип жетти. Эмки сабакта экран аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта болгула.